Демек, сиз менен бизге вал баъс ба'дал маут жаса өлүп кайра тирилүү бар экен. Өлүп тирилүү дегенибиз кандай? Алла Таала айтат: "Куллу нафсин даиқатул маут." Бардык инсан, бардык адамзат, жан өлүмдүн даамын татат экен. Бирок эми ар ким ар кандай акыбалда татат экен. Бирок бизде алдыда эки жашоо бар экен. Бирөө барзах, же болбосо кабыр жашоосу. Бул дүйнө менен ахиреттин ортосундагы бир чоң бир боштук. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиштин бир бакчасы болот ал жер, же тозоктун бир эмнеси болот деген, чуңкуру болот деген экен. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө көп бул жөнүндө эскертип кеткен экен. Фақих рахимулла, же болбосо Абулай Самарканд рахматуллаху алейх айтат экен, кимде ким кыянат кылган болсо, кыянат деген нерсе өзүнө кыянат кылуу. Биринчи инсан өзүнө кыянат кылат. Кандай десе, биринчиси ал инсан Аллах менен мамилеси үзгөндө кыянаттын башталышы болот экен. Экинчиси Аллах Тааланын өкүмдөрүнө каршы чыкканда кыянат кылган болот экен. Шайтан болсо ушул нерсени айтат экен. Кандай? Сен бир нече убактың бар, азырынча оокат кылып ал. Азыр сен жашсың, азыр ушул мезгилде сен оокат кылып албасаң, эмне кыласың дейт? Эртең карып калган жетишпей каласың. Карыганда баары эле намаз окуп алат деп узун үмүт берет. Эмне кылды инсан, субханалла, Алла менен мамилеси үзүп койгондо, шайтан аны толугу менен ээлеп алат экен. Эми ээлеп алгандан эмне кылат экен? Ал шайтан инсанды Алланын өкүмүнө каршы чыгарат экен. Эмне арам деген нерсесин адал кылып алышы мүмкүн экен. Ошол эмезде субханалла, Алла адал кылган нерсени арам кылышы мүмкүн экен. Аллах Тааланын өкүмүнө кыянаттык кылган ушул болуп эсептелет экен. Демек, үчүнчү шак бирлик бул тозок экен. Тозок. Алымдар айтат, субханалла, кыянат, өзүнө өзү кыянат кылган, сен алдыңда улуу сапар турганын унутпа деп каза кылып жазышкан экен. Демек, биздин алдыбызда бул улуу сапар бар, чоң сапар. Мындай айтканда, бирөө убактылуу, анын мындай айтканда өткөн чагы бар, келер чагы бар, учур чагы бар. Бул мезгилге байланыштуу. Бирок эми бир убакыт бар экен, ал жакка баргандан кийин чактар өтпөй калат экен. Бул чак, тиги келер чак, учур чак деп айтканбыз. Ошол ал мындай убакытка байланбай калат экен. Алла Таала хадис кылса айтат, силер дейт, заманды, убакытты сөкпөгүлө, убакыт менмин дейт Аллах. Дегени алымдар түшүнүп жаткан эмне экен? Эмне себептен? Анткени аны Аллах жараткан убакытты. Эми кааласа чоюп коет экен, кааласа кичирейтип коет экен. Инсандын өмүрү дагы Алла каалап койсо кыскартып коет экен, кааласа узап коет экен. Бар нерсе туурабы? Бир бар каалоо бар, бир бол ыраазы болуу бар, туурабы? Алла каалап ыраазы болгон болсо, ошол иш сөзсүз болот экен да. Эгер Алла каалап ыраазы болбосо, ал болгон күндө дагы ошонун аягында ал адамды тозокко сала турган бир амал болуп калышы мүмкүн экен. Карасаң кандай нерсе. Демек, машалла, сиз менен бизди эң чоң күтүп турган бул мүрзө экен. Мүрзө бул ушундай жай экен. Имам Газали рахимулла өзүнүн китебинде мындай айтат. Качан инсанды мүрзөгө салганда, мүрзө ага 3 сөз айтат экен. Келдиңби дейт экен. Кыска. Качам дедиң беле? Бара турган башка жериң бар беле дейт экен. Болду. Бир дагы инсан ошол күнү кабырга жооп бере албайт экен. Кийин бул дүйнөнүн үстүндөгү махлуктар адамга дайыма кайрылат экен. Күнүгө кайрылып турат экен бизге. Кандай десе, Кыямат намада имам Абу Ханифанын китебинде мындай кумурска дейт, кумурска бар го. Эй инсан, сен бүгүн Аллах жараткан нерсени жеп атасың, эртең мен сени жейм дейт экен. Шамал айтат экен, сен бүгүн менден рахат алып атасың дейт. Эртең мен сени топурак кылып айдап салам дейт экен. Суу айтат экен, бүгүн мен рахат алып ичип атасың дейт. Мен сени эртең чиритем дейт экен. Кара. Бир гана адам анан жин укпайт экен, бирок калган бардыгы тең ушуну угат экен. Адамдар сокур дейт. Бирок алардын сокурчулугу жүрөк менен экен.
Алардын сокурчу жүрөк менен, көз менен сокур эмес экен. Бул көз эмес, жүрөк сокур экен. Качан инсандын көзү сокур болуп калганда, жүрөгү сокур болуп калганда, көзү эмне экен, бир гана жалган нерсени көрсөтүп баштайт экен. Улуу үмүттөрдү берет экен. Өлгөчүдөй сезилет экен адам. Кыямат күнгө чейин субханалла өмүрү 2000 жыл, 3000 жыл жашайм дегенде жашай баштайт экен. Мына ошол мезгилде шайтан ага жолдош болот. Ал бул жолдош кандай жаман дейт Аллах. Шайтан негизи адуул муъминин, момундардын душманы. Бирок аны дос кылып алуу экен шайтандын өзүнө да жакпайт экен да. Карагандайсыз. О бир эмеде окуялардын биринде кеткен шайтан bir insandı bağımdattan geçke çeyin kuptan namazda çeyin canında жүрдü. Ulan vasvasa kıldı, lamma kıldı, sırtından bir an oturup namazda bile kaldırdı. Akırında geçindi bayağı etken. Ekoz yoldaş boldu. Gel men janıma jat dese etken. Yok sen jana jat albayım etken. Sen de bugün geçke Allah Taala'nın 5 mal buyruğuna karşı çıktın. Kılgan joksun. Eğer bala gelip kalsa janında bolgum kelbeyt dep aytkan eken. Karagam эмнеси? Эми эмнекен? İnsan özüne özü kıyanat kılatken. Tozokko sala turganda özüңsүң. Mürjede azap kıla turganda özüңsүң. Beyişke girse turganda beyiştin en çok soğan Firdavs'ta bol turganda özüңsүң. Allah Taala bizge mınday bul dünyada eş nerse beker jok eken aytып atken. Eş nerse beker jok eken. Hareket kıl zarыл eken. Dagы bir jere aytылат экен, жер күн сайын 5 жолу чакырат адамды. Кара мен, кара боо деп мындай мүрзөнү болобу, бир жаназаны болобу, бирөөнү мындай бир көтөрүп баратканын көрсөтүп турган сыяктуу, мындай улам кайрылып кетет экен. Андан кийинкиси адам баласы. Ал ушундай бир баягы кыйкырат экен да. Адам баласы. Үстүмдө жүрөсүң, ичиме кайтасың дейт экен. Кайда жүрөт экен? Üstünde жүрөсүң, эми алдыма кайтасың. Адам баласы üstünde ар түрлүү нерсени жеп жүрөсүң дейт. Сен ичинде курт жейт. Адам баласы üstünde күлүп жүрөсүң. İçime киргенде ыйлайсың. Адам баласы üstünde кубанып жүрөсүң. Жакында ичимде капа болосуң. Өтө оор болот сага. Накир эки периште hiçbir neseni mınday eme kaldırbayt eken. Жаздым да калтырбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, качан мага Анкир ва Накир эки периштени көргөнүмдө дейт, мен жүрөгүм түшүп кетти дейт. Ушунда бир ошунда калтырап калды мени. Алардын айбаттуулугунан, үнүнүн катуулугунан мен ойлодум, эч бири сого албайт го деп ойлодум дейт. Кийин айткен, адам баласы, үстүндө күнөө кыласың, жакында ичиме кирип, ошол күнөөңдүн азабын тартасың деп жер күнү айтып турат тугандар. Subhanallah, ошол себептен жүрөктөрдү ойго түшүш керек. Жүрөк ойго зиректер динде чарчабайт. Жүрөк ойголор намазга кыянаттык кылбайт. Жүрөк ойголор субханалла эч качан бейгапар зикирсиз жүрбөйт. Жүрөк ойголор өзүн эле эмес, башкаларды да ойлойт, азапталып калбасын деп. Жүрөк ойголор субханалла bir жакшы иш кылып калсам экен, ошол себептен кутулуп калар бекем деп ойлонуп жүрүшөт экен. Жүрөк ойголор түн ичинде да ойго болот экен. Жүрөк ойголор дейт, түн ичинде да ойго болот. Кандай ойго болот? Кыямул лайл, тахажжудка туруп, жүрөк ойголор субханалла көздөрүнө ным болот. Анткени 3 түрлүү тамчы эч качан адамды субханалла тозокко апарбайт. Ошонун бирөөсү тобо кылып ыйлаган жүрөк. Тобо кылып ыйлаган жүрөк субханалла экен сөзсүз Алланын алдында кабыл болот экен. Демек, бүгүн эртеңби Алланын алдына бара турган болсок, кандай акыбалда баргың келет? Кудай сактасын. Арак ичип турган убакта өлүп калсакчы. Кудай сактасын, зына кылып атканда өлүп калсакчы. Кудай сактасын, процент алып субханалла арам жеп турганда өлүп калсакчы. Кудай сактасын, бирөөнү кек сактап аткан акыбалда өлүп калсакчы.
Құдай сақтасын, субхана, жүрегіміз бейғапар, қатқырық, ғыр, музыкасынан өліп қалсақчы. Құдайым сақтасын, субханалла, біреумен ұрышып атқанда өліп қалсақчы. Құдайым сақтасын. Өтті жаман нәрсе болчу. Ошо себептен жүректі ойготушубуз керек. Өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Аракет кылышыбыз керек. Дүйнөгө да кандай аракет керек турабы? Ол кичинекей бир бакты чынар терек кылыш үчүн канча аракет керек турабы? Эми сен чынар терек ушунча аракет кылып атасың көгөртөйүн деп. Бирок эртеңки бейиштин ичинде бактарың үчүн, бейиштеги үйлөрүң үчүн, бейиштеги хаятың жашооң үчүн сен эмне кылдың? Биз эмне кылып атабыз? Мына ушундай экен. Аракет кылабыз иншалла. Жооп бергендей бололу, Жооп бергендей бололу. Ойлонолу бир аз. Субханалла. Телефондоруңарды керек учурунда гана колдонгонду үйрөнгүлө. Өзүбүздү тарбиялап баштайлы. Керек учурунда. Кандай керек учурунда? Төл сүйлөшкөндө. Маанилүү гана нерсеге. Маанилүү нерсеге колдонолу. Маанилүү нерсеге аракет кылалы. Анткенсе биздин чоң байлыгыбыз биздин убактыбыз, биздин өмүрүбүз байлык. Эч качан кайра башкача болуп берилбейт. Ушуну баалагыла. Өмүр бул баалана турган нерсе. Өмүр бул бунун баасы бар. Шудасыз, бул алтын каухар эмес, мунун баасы бөлөк. Мынакей бир күн өттү, эртең Кудай буйрса, эртең Кудай буйрса, воскресенье, эс алам деп атабыз да. Бирок сен бүгүн эс алып калышың керек болчу. Бүгүн эс алып калыш керек болчу. Субханалла. Ошон үчүн убакытты баалайлы. Амин. Субханакаллахумма. Ашаланта астагфирука ва атубу илейк.